Жалал Абад шаарынын кире беришиндеги Курманбек кылымдар мурасы аркасы реконструкциядан өтөт. Бул үчүн шаардык казынадан каражат бөлүнгөн. Долбоорго ылайык арканын эки тарабына 1000 көчөт отургузуу, түнкү жарыктандыруу, жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар каралган. Айланма жолдон баштап туруп аркабыз толук кандуу шаардын аймагына киргендиктен быйыл биз ушул шаарыбыздын кире беришин жакшынакай кылып туруп көрктөндүрүү иштерин кароо максатында аркабызды биринчи кезекте оңдоп сырдоо иштерин жүргүзүүгө 1 миллион 100 сомго келишим түзүп азыр жумуштар жүрүп жатат. Ал жумуштар бүткөндөн кийин мына 964 000 сомго жарыктандыруу иштерин жүргүзөбүз. Ал жердеги бардык арканын элементтери жанып жаркырап туруш керек биздин шаарыбызга кирип келатканда. Ага кошумча шаарыбыздын эки тарабына жарыктандырууну берип кетебиз жолдун эки четинде. Мына бул бизге кошулгандан бери тротуары болгон эмес, арык курлар лоток деп коебуз, алар болгон эмес. Аларды дагы азыр проектин жасап жатабыз. Жалпы проекттин саны 67 миллион сомго түзүлүп жатат. 80 соток жер бар, эми эскизин долбоор. Долбоор 67 миллион сомго баланды, анда арка жана анын айланасы дал ушундай эскидегидей болуп өзгөрөт. Ошондой эле жанына парк куруу да пландалган. Буякта бул круг, мына круг. Район территориясында болгон мурда. Эми шаарга өткөндөн кийин биз Жалал Абад регионалдык шаар куруу архитектура башкармалыгы өзүбүздүн эскиздик долбоорубузду сунуштаганбыз. А жерде биздин аркабыз реконструкцияланат, түнкү жарыктар коюлат. Андан сырткары ошо Жалал Абад шаарынан арка жакка кетип атканда оң жакта бир 80 соток жер бөлүнгөн. Ошол жерге парк уюштурабыз деп ошонун эскиздик долбоорун даярдадык. Ошону эми сунуштап атабыз эскиздик долбоорун. Эми Кудай буйрса быйыл ишке ашып калса жакшы болот. Мындан сырткары Сузак менен шаардын ортосундагы айланпа жолдогу стелла дагы оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Азыркы тапта айланпадагы белгилүү инсандардын сүрөттөрү жаңыланып, көрктөндүрүү жумуштары башталган. Эрис Абжалович буга чейин тапшырмаларды койду бизге. Ошол Кургобойдон айланма жол деп коебуз. Ошонун оң жагына Жалал Абад шаары деген жазууну түнү менен түнү жанып, күндүзү жакшы көрүп бере турган стелла коесуңар деди. Андан сырткары Тайгара аймагынан кирип келаткан жерге Жалал Абад шаары деп коебуз. Ага кошумча эле мына Барп айыл өкмөтүнөн шаарга кошулган жерден ошол 3 жерге Жалал Абад жазуу стелланы коюу пландалды бизде ушул жылга. Ал боюнча иш жүрүп жатат. Андан сырткары бардыгыңыздар билесиздер, биздин быйылкы жалпысына 26 километр тротуарды оңдоп түзөө жаңы куруу иштери жүрөт. Анын ичинде велодорожкасы дагы бар. Шаар боюнча жалпы 26 чакырымды түзөт ал тротуар. Бейле кетсе, Курманбек кылымдар мурасы аркасы Баатырдын 500 жылдыгына карата 2001 жылы орнотулган. Ал Сузак районунун балансынан өткөн 2024 жылы аймактык реформанын алкагында шаарга өткөн. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.